Интернет маалыматтары менен тааныштырып, студияда Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы? Бизге туристер жакшы келип атат. Ошондуктан Кыргызстанга кирип келе жаткан туристер $20 төлөп киришсе жакшы болот эле. Мамлекеттик казынага пайдасы тиет беле, деди Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында депутат Сайдулла Нышанов. Андан сырткары депутат биз чет өлкөгө кирип барганда $40-50 төлөйбүз деп кошумчалады эл өкүлү. Кызыгы, депутаттын чет өлкөгө Кыргызстанды салыштырып алганы таң калыштуу. ТЭЦке атишти $600 алып турган мезгилде биздин көзүбүзгө туристтердин $20 ийилинбесе керек, Сайдулла мырза. Билесиз да, бизде бөрк ал десе башалат. Ал эми $20 $200 сөзсүз айланат. Сапар Исаковдун өкмөтү бекиген күнү мен акылдуу шаар долбоорун ишке ашырам деп убадасын катуу берген. 1-октябрдын аягына чейин негизги жол кесилиштерде видео камералар орнотулат деп айткан. Ал ишке ашкан жок. Мага дагы 1 ай бергиле, мына бүтүп калды деп жашпаладай журналист кыздарды алдап, ал сөзү дагы ишке ашпай калганда бир да кызарып койгон жок. Январь айында Исаков килейген презентация өткөрүп, Кытайдын Huawei Dö компаниясы бизге беппекер салып бермей болду деп жарыялады. Контракт суммасы $60 миллион түзөөрүн айтты. Эч кимге белгисиз АК Minerals деген фирма орто жерден чыга калып, ал инвестор жарыяланып $9 миллион кошмой болду. Элдин билимдүүлөрү ошол замат Исаковго бул долбоордун техникалык негиздемеси кана, сметасын ким түздү, аны эмне үчүн жарыялаган жоксуңар деп суроо бере башташты. Исаков жооп берген жок. Ал ортодо Исаков Давоско учуп кетти, аяктан келип Дубайга кетти. Биз болсо Бишкектин ТЭЦи жарылып Чилдеде тоңуп калдык. Кызыктын баары ошондон кийин башталды. Ага кеткен $386 миллион натыйжасыз сарпталганы, эч кандай көзөмөлү жок жүргүзүлгөнү. $600 аттиш, $14.500 видео камералар орнотулганы элге ачыкталып калды. Так ошондон кийин гана эртеси Исаковдун нерви чыдай албай, эң чоң акылдуу шаар долбоорунан баш тартууну туура көрдү. Анткени түшүндү, каңариш 40 жылда эмес, андан тез эле билинерин. Бул боло турган эле иш болчу. Ташкент, Алматыда акылдуу шаар долбоорлору 100 эсе арзан мамлекеттин өзүнүн күчү менен ишке киргизгени да анык болчу. Таза жашоо деп атпайбы Исаков? Ошол тазалоону өзүнөн баштасын. Күтүүсүз отставкасын талап кылуудан башка жол жок. Ансыз да эл аралык коомчулук ишенбей калды. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкек ТЭЦиндеги авариядан улам Сарыбулактай садага чабылып калган энергетиктер айтып беришкен сөздөрдү угуп, эстери ооп калышты окшойт. Сапар Исаков өзүнүн досу Айбек Калиевке тийбей, күнөөнүн баарын ТЭЦтин директору Нурлан Өмүркуловго оодарды да аны иштен бошотту. ТЭЦтен бошотулган директору болсо, мен Кытай кредитинин акчаларын жумшабасам, аны мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдингдин азыркы жетекчиси Айбек Калиев пайдаланса, өкмөттүн токтомуна Жантөрө Сатыбалдиев кол койсо, эмне үчүн мени иштен бошотушту деп өкмөттүк комиссияга маселени кабыргасынан кое баштады. Терезелерге айнек салып, таштандыларды тазалатып, чатырды бүтөп коеюн десем, мага акча беришкен жок деди. Албетте кайран жигит аябай катуу ызаланып калган экен, $386 миллион Кытай кредитине байланышкан афераны ийне жибине чейин айтып кирди. Көрсө биздин энергетиктер Кытайларга сууну тазалай турган химиялык цехтин кереги жок, эски цех эле жарай берет дешкен тура. Эми авариядан кийин шашылыш түрдө $6 миллион кура башташты. Бирок аны кантип жабышат? Кайра карыз алышабы же эски карыздын эсебиненби? Сапар Исаков 2010 жылга чейин Максим Бакиевдин Сарыйсинде иштеп, Бишкек ТЭЦин реконструкциялоо боюнча долбоорду даярдаганычы. Бирок атүгүл каржылык афералардын гении Айтулы Шершов да бааларды 100 эсе жогорулатууга батынган эмес. Азыр ал Сапар Исаковго тымызын көз артып жаткан чыгар. Жалпы Кыргызстандын эли Бишкек ТЭЦине берилген Кытай кредити боюнча депутаттык комиссиянын жыйынтыгын күтүүдө. Депутаттардын ачуу чындыкты айтканга кудурети жетер бекен же дагы эле уурулугу үчүн түрмөгө отурууга тийиш болгон кишилер менен соодалаша башташабы? Жантөрө Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиевтер биздин балдарыбыздын келечегин уурдап, сатып ийишкен болуп калыштыбы ошондо. 14 мартта Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жамангулов Бишкек жептеги камераларды жеринен көрүп, кымбат видео камералар орнотулбаганын айтты. Жепти модернизациялоо боюнча аткаруучу директор Темирлан Беримкулов айткан маалыматтар жалган экенин айтты. 128 камера деп маалымат берилген болчу.
Иш жүзінде 123 камера жана bir сервер орнотулуп турат. Жалпысынан 1 миллион 800 000 доллар сарпталган. 123 камеранын ичинен 8 камера атайын даярдалган кымбат камералар, калган 115 камера жашоо турмушта, кафелерде, өндүрүштө колдонулуп жаткан эле камералар экен. Мен бүгүн бул камераларды көрүп, жептин жетекчилиги берген маалыматтардын бирине да ынанган жокмун. Жалгыз эле жептин жетекчилиги эмес, ошол жактагы Твея компаниясынын адистеринин да маалыматын уктум. Камералардын баасы чынында кымбат көрсөтүлгөн, деди Жамангулов. Күздөгү шайлоодон кийин Өмүрбек Бабановго бир эмес 2 кылмыш иши козголуп, УКМК тергеп аткан эле. Андан бери 5 ай өттү. Бабановдун күнөөлүү же күнөөсүз экени али күнчө белгисиз. Тергөөнү эмне мынча созушту? Же жогору жактагылар менен бөт тымызын сүйлөшүп, акталып чыгууга белсенип калганбы? Айтоор суроолор көп. Демейди оппозиция лидерлерine кылмыш иштерин козгошту, соттогонго шашылат эмеспи? Бул жерде оюн жокпу? Мындан 3 жыл мурда оозунан көк түтүн буралып, айтканынын баары аткарылган бир бай бар болчу. Кой десе болбой чала жан партия менен шайлоого бара коем деп 10 жылдап тапканы шайлоого мойсотуп жиберген. Уйгактай жабышкан шылуундар тимеле сен өтпөгөндө ким өтмөгеле дешип, аны талапкерликке көндүрүшкөн. Өз жергесинен дурус добуш жыйнаганы менен башка аймактардан жеткиликтүү упай топтой албаган партиянын оп тартканы эч нерсеге жарабай калган. Көпөсмүн деген кишинин азыр мурдагы дымагы өчүп турат. Тойлордо төрдөн орун алып, уча жеп жүргөн акеңди эми эч ким кадырлап сыйлабай калды. Анткени анын баягыдай торсойгон берчү конверти жок. Кайрангана жыргал күндөрү ошентип артта калбадыбы. Капыстан тигини тамашалагысы келгендер атайын телефон чалып, «Баке, жаңы анекдотуң болсо, божурап берчи» деп мазактап калышты. Турмушуң эшек араба деген ушул Турбаева караан калгырдыкы. Учурда желдире сүйлөп, акыл айткан тажрыйбалуу бир депутат бар. Анын атын укканда эле көбү тамшанып жиберет окий деп. Ушундай даражага жеткен Акылбек Жапаровдун толгон токой артыкчылыктары бар экенин көп айтып келе жатышат жазмакерлери. Кээде каратып туруп жалганды чындай кылып айкалыштырып жибергенин өзгөчө кумарлануу менен баяндашат десең. Ошол эл өкүлү миллионермин деген 10 адамдын арткысы кылып жазып салышыптыр. Бирок муңканып эле 300 000 доллар кредит алдым эле ошону төлөй албай кыйналып жатам деп бежиреген кишини неге өтө ашынган байлардын тизмесине кошуп койгонуна айран калгандар да жок эмес. Балким ушинтип бечарага окшошуп жашагысы келеттер. Анын үстүнө азыр талап башка нукка бурулуп кетпедиби? Мурдагы мактанган эле кишинин артынан суктанып кала беришчү. Айтоор чын эле миллионерби же эпте оокатын кылган депутатпы жашырбай коомчулукка билдирип койсо адал болмок. Ырынан чыры көп. Эл арасында депутат эмес, жебугат деп ылакап атка конгон жогорку кеңештин депутаттары тууралуу коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып атканда, жакында аларга мамлекеттик бюджеттен канча каражат коротулары тууралуу маалымат жарыяланды. Ачык айкын бюджет порталынын эсебине ылайык 2013 жылдын январь айынан 2018 жылдын март айына чейин депутаттарга жалпысынан 3 миллиард 756 миллион 578 сом жумшалыптыр. Бул сумманын басымдуу бөлүгү же 2 миллиард 605 миллион 929 миң сом депутаттардан, парламенттин аппаратынын жана кошумча жалданган кызматкерлердин маянасына сарпталыптыр. Анын ичине негизги айлык, ага кошумча акча, компенсациялар жана башка каражаттар кирет. Жогорку кеңеш мындан сырткары 399 миллион 999 миң сом социалдык фондко төлөгөн, 117 миллион 523 миң сом кызматтык сапарларга кеткен. Бул сумма көппү же азбы, ал жагын тийиштүү адистер айтышар. Бирок коомчулукта пайдасынан зыяны көп же жазган мыйзамдарынан майнап чыкпаган депутаттарды таратып салуу керектиги же жок дегенде санын азайтуу тууралуу пикирлер көп айтылууда. Балким башка мамлекеттердин парламентинде деле депутаттарга ушундай бюджет бөлүнөр. Тилекке каршы бечилге жөтөлдүн керегини демекчи, сырткы карызыбыз астрономиялык суммага жетип, жумушсуздук кара тумандай каптап, экономикабыздын абалы ташпака кейпине түшүп калган азыркы учурда чындап эле депутаттардын санын ага жумшалган каражатты кескин түрдө азайтуу туура болоор. Сапар Исаков өкмөттүн аппарат башчысы Нурканбек Момуналиевди кызматтан алуу сунушун президент Сооронбай Жээнбековго жолдогон. Президент анын сунушун колдоду. Ошентип 2010 жылдан бери 3-чү ирет өкмөттүн аппаратын жетектеп жаткан Момуналиев кызматынан кол жууду. Ал ортодо Момуналиевдин кетиши тууралуу такталып такталбаган маалыматтар чыкты.
Анда Момуналиевтің туғандарына қатталған фирма жепті жаңылы иштеріне қатышқандығы айтылады. Мына ушыл маселеден улам мыйзамсыз иштер былғып шығып жатқан емеш. Емнесі болса да алдыда дағы тақталары. Айтор Момуналиев қызматтан жөн кеткен жоқ. Bir чатағы бары. Баса Момуналиевтің орынбасары қызматтан алынды. Мурдағы президент Роза Отунбаева пенсияға 5000 сомға жетпеген қаражатменен шыққан. Мындай маалыматты депутат Рыскелді Момбеков парламенттің жалпы жиынында айтты. Андал пенсия бойынша мыйзам долбоорун карооду теңдик сакталышы керектигин белгиледи. Эл өкүлү өз сөзүндө мугалимдердин пенсиясында көтөрүү муктаждыгы бар экендигин айтып, шайлоочулардан сураган көп суроосу экенин кошумчалады. Сиздер интернет сайттарынан алынған маалыматтарга ортоктош болдуңуздар. Студияда Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү өтсөн. Саламатта туруңуздар.